Assalamu alaikum UFC көрмандары. Кечеги болуп өткөн UFC 271-турнирде мушкерлер канча гонорар алышканы тууралуу сүйлөшөбүз бүгүнкү видеодо. Достор, эгерде оор болбосо каналга катталышты унутпайбыз. Эң мыкты стоматологияны силерге сунуштайм достор. Эгерде тишиңиз ооруп, көйгөйлөр жаралса, анда бул номерге кайрылгыла. Дороги Москва шаары, метро Бабушкинская, улица Летчика Бабушкина, дом 32, корпус 1. Баарыбыздын ден соолугубуз чын жүрөлү. Достор, кечеги болуп өткөн UFC 271-турнирде менимче көпчүлүк эле зеригиштүү деп ойлошууда. Кантсе да очко эсебинде Израиль Адесана жеңишке жетти. Гонорар акчаларга келсек, силерге кызыгып жаткан суроо, Адесанага $642,000 төлөп беришкен, жалпы суммасы бул. Ал эми Роберт Уитакерге болсо жалпы суммасы $350,000 алган. Менимче Уитакердин саллашуусун аягына чейин көргөнүңөр бар араңарда анык билем. Жеңиш Уитакерде болду десеңер, судьялар эсебинде караганда 4 раундту Адесанага беришкен көргөнүңөрдөй. Ал эми 1 раундту болсо Уитакерге беришкен. Тагыраагы 5-раунд Уитакерде болду. Бул саллашууда кээ бир адамдардын наразычылыктары бар, анык бул. Уитакер жеңди, Адесана жеңди деген силердин оюңарча кимди колдогон элеңер достор башында. Ошол тууралуу оюңарды калтыргыла бул видеонун астына сөз түрдө. Ал эми оор салмактагы Дерек Люиске келсек достор, нокаут болуп өзү жеңилсе дагы $186,000 иштеп алган, жалпы суммасы бул. Ал эми каршылашы болсо Тайтуйваза $241,000 иштеп алган. Кошумча дагы акча бөлүндү бул мушкерге. Мындан ары батингеде суу ичип жүргөн мушкер да көп көрүп турсак керек, бул кылыгы менен таанылып кетти көптөн беричи. Жана Сергей Морозов ошондой эле башка мушкерлердин гонорары көргөнүңөрдө жазылып турат достор, өткөрбөй токтотуп көрүп алгыла. Жакын арада 27 февраль күнү Ислам Макашев жана Бенил Дарюш кезигишет рингте достор, эң кызыктуу турнир Fight Night'та. Эгер биз менен бирге болсоңор, ссылкасын таштайм, түз эфирден аман болсок, бүгүнкү кыскача жаңылык гонорар болчу достор. Амандашалы, кийинки жолукканга чейин. Кош болгула.